Siz өзүңүзгө туура келген натыйжалуу сөз жаттоо жолун билесизби? Бул видеодо кантип жаңы сөздөрдү оңой жана кызыктуу жолдор менен жаттоону карап өтөбүз. Мектепте тил сабактарында бизди баарыбызды бирдей окутат. Бул учурда ар бир окуучунун өзүнө тиешелүү кабыл алуу жана түшүнүү жолу эске алынбайт. Бул албетте өтө натыйжасыз. Ал эми аз эмес учурларда зыян дагы болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен бул видеодон ар бир адамдын өзүнүн кабыл алуусуна туура келген ыкмаларды карап кетебиз. Керектүүлөрдү даярдоо. Жаңы маалыматты көрүп түшүнүүнүн негизги 5 жолу бар. Так даана сизге туура келгенин тапсаңыз, жаңы сөздөрдү үйрөнүү да бир кыйла жеңил болуп калат. Адегенде, жаңы сөздөрдүн тизмесин алыңыз. Аракет кылышынча аудиосу менен чогуу болсо жакшы. Жок болсо, интернеттеги онлайн Cambridge деген сөздүктү колдонсоңуз болот. Же жөн гана Google'га жаңы сөздү жазсаңыз, аудиосу менен чогуу чыгат. Ар биринде 15-20 жаңы сөздөн болгон 5 тизмени даярдап алыңыз. Баса, бул 5 ыкманы жан талашып бирин артынан бирин кылыштын кажети жок. Эң башкысы бирөөнү бүтүргөндөн кийин гана бир канча убакыттан кийин башкасына өтүңүз. Антпесе мээңиз адашып, кайсынысы сизге көбүрөөк пайдалуу болгонун билбей каласыз. Биринчи тизме. Жаңы сөздөрдү үнүңүздү чыгарып, кайра-кайра кайталап чыгыңыз. Болду. Бул тизмени ары алып коюңуз. 15 мүнөттөн кийин эстеп көрүңүз канчасы эсиңизде сакталып калганын. Экинчи тизме. Бул тизмедеги сөздөрдүн аудиосун угуп чыгыңыз. 15 мүнөттөн кийин текшеребиз. Үчүнчү тизме. Тизмедеги ар бир сөздү бир сыйра дептерге жазып чыгыңыз. Бүткөн соң 15 мүнөттөн кийин текшериңиз. Төртүнчү тизме. Бул сөздөрдү ичиңизден окуп чыгыңыз. Баса, биринчи тизмедеги сөздөрдү үндү чыгарып окугаңыз, а мунусунда ичиңизден окуйсуз. Бешинчи тизме. Кичинекей баракчаларга ар бир сөздү жазып чыгып, оюн карталары сыяктуу кылып, окуп, аралаштырып окуңуз. Бирок, бир орунда отуруп эмес, ары бери басып, спорт көнүгүүлөрү жасап, актёрдой болуп эмоция калтырып, көркөмдөп окуп, жада калса дааратканага да барып келиңиз. Баарын бүткөн соң, мына эми эмнеге бул видеого келгенибиздин максатынын бети чары. Санап чыгыңыз, ар бир ыкма менен канча сөз жаттай алганыңыз жана ошого жараша кеңештер. Үн аркылуу кабыл алуу стили. Сөз айкаштарын жана сүйлөмдөрдү үн чыгарып кайталаңыз. Группа менен окуңуз, өзүңүз менен сүйлөшүңүз. Жаңы үйрөнгөн маалыматты көп жолу кайталоо менен автоматтык түргө жеткизиңиз. Сөздөрдү алмаштырып машыгыңыз. Сиз фонетика мугалими үчүн эң сонун студентсиз. Угуу аркылуу кабыл алуу стили. Чет тилдеги кино, подкасттарды, ырларды угуп туруңуз. Сериалдарды же видео курстарды көрүңүз. Тексттерди үн чыгарып окуңуз. Өзүңүзгө үн аркылуу тилдик чөйрө түзүп, ага толугу менен кирип кетиңиз. Кол менен жазуу стили. Мүмкүн болушунча баарын жазып жүрүңүз. Аудиолорду угуп, укканыңызды жазып алыңыз. Сүйлөмдөрдү жана тексттерди кол менен көчүрүңүз. Дил баян жазыңыз, күндөлүк жүргүзүңүз. Кагаз менен калемди колдонууга эринбеңиз. Сиз үчүн клавиатура эң жакшы жардамчы эмес. Көрүү аркылуу кабыл алуу стили. Мүмкүн болушунча көбүрөөк окуңуз. Китептерди окуп, бара-бара тексттердин татаалдыгын жогорулатыңыз. Субтитрлар менен сериалдарды көрүңүз. Ырларды угуп жатып, ырдын сөзүнө көз жүгүртүңүз. Сабакка керектүү бардык материалдар жазылып турушу керек. Текст менен таанышканда алгач аны окуп чыгыңыз, андан кийин гана угууга өтүңүз. Мугалимден жазып берүүнү өтүнүңүз. Батириңиздин дубалына сөздөр жазылган карточкаларды илип коюңуз. Сөз жаттоо колдонмолору, Memories, Anki жана башкалар сыяктуу сиз үчүн өтө ыңгайлуу. Кыймылдуу жолу. Сиз үчүн өнөктөш менен иштөө, сценкаларды жана ролдук оюндарды ойноо абдан ылайыктуу. Диалогторду, интервьюларды даярдаңыз. Сөздөрдү жаттап жатканда кыймылдаңыз. Карточкаларды колдонуңуз жана кайра-кайра кайталап туруңуз. Өзүңүздү көңүлдүү сезип, иштин жүрүшүнө толук аралашып, аны менен жашаңыз. Эгер сиз бир нече тизмеден бирдей убай топтосоңуз, анда сизге бир нече ыкма туура келет жана аларды эркин айкалыштырып колдонсоңуз болот.